Кече ушундай жаштарды колдоп, ушундай аларга күбөлөр тапшырылды. Ошолордун ичинде менин Кудай кааласа көптөгөн жаштар тарбиялап, олимпиадалык жана дүйнөлүк чемпиондор чыгышына өзүбүздүн балдар Юнусту дагы, Абдыраповду дагы куттуктаймын. Мына уулум ушуларга кошулуп, Рамзидин дагы. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы достор, саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим. Кече Олимпик спорт сарайында Сузактагы жаштарга спорт чеберлигине талапкер деген ушундай наам даража берилип, алар күбөлөр тапшырылды. Муну эмнеге айтып атам? Бул нерсени айтуудан негизги максат жалпы өлкө боюнча жаш спортчуларды колдоо, аларды ар тараптан аларга жардам кылуу, кең бир ушундай бир көрүнүштү алган бир мезгилде жашап атабыз. Кече ушундай жаштарды колдоп, ушундай аларга күбөлөр тапшырылды. Ошолордун ичинде менин дагы уулум, ушул Рамзидин дагы бар болчу. Ал 2,5 жылдан бери эле бокс менен машыгып келатат. Курама команданын мүчөсү. Анан жакында Кудай кааласа Мексикада болуп өтүүчү жаштар арасындагы дүйнөлүк чемпионатка талапкер катышууга Кудай кааласа жолдор ачылып кетсе катышат. Жалпы ошо кыргыз элибиздин желегин көтөргөнгө аракет кылат. Кудай кааласа бул дагы ушул спорт чеберлигинин талапкер деген күбөлүктү алды. Аны дагы куттуктайбыз. Рамзидин сени дагы жана ал менен кошо көптөгөн жаш спортчулар шериктери дагы ошол Олимпик спорт сарайынын клубунун, бокс клубунун мүчөлөрү бардыгы өз күбөлөрүн алышты. Рамзидин, сен эмне дейсиң ошол боюнча? Өзүңдүн сөз барбы? Менин сөзүм бар. Кудай буйрса биздер Олимпиада алтын медалын алып келүүгө аракет кылабыз. Жалпы командабыз менен убада беребиз. Кудай кааласа, баракелде. Аны эмесе сиздер назарыңыздарга кечеги видеолорду тартуулайбыз. Колдо туруңуздар. Жалпы Кудай кааласа кыргыздын желегин ош кең майданда бийик көтөрүүчү жаштарыбыз чыга берсин. Биринчи Кудай кааласа олимпиаданын алтын медалын алып келүүчү спортчулар ушулардын арасынан чыкса, ажеп эмес Кудай кааласа. Достор, Спортчулар, биздин боксерлор, бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн ушул Олимпик Сузак спорт сарайынан 3 балага кезектеги спорт чеберлигине талапкер деген ардактуу мындай наамды федерация тарабынан тапшырылат. Ушуну кичине аз эми өткөрүп койсок, азыр официалдуу түрдө АИБАнын эл аралык судьясы, Кыргыз Республикасындагы белгилүү тренингдерибизден бири Абдурашид Бекзат агай ушул 3 спортчуга спорт чеберлигине талапкер деген күбөлүктөрүн тапшырып койсо. Боксерлор, bizde yakında özünüzü bilirse, yakında Kırgız Reспубликасынын жаштар арасында биринчилигинде биздин 3 балабыз чемпион болуп келген балдарыбыз бар. Ошол балдарыбызга мына бүгүн облус спорт департамент тарабынан спорт чеберчилигине талапкер деген күбөлүктөр келди. Ушул күбөлүктөрдү тапшырып коюшка уруксат этесиздер. Так, бокс боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чеберчилигине талапкер Юнусов Мансур Шукуруллович. Так, кийинкиси. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чеберчилигине талапкер Урманов Рамзидин Жамшидович. Кезектегisi бокс боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чеберчилигине талапкер Абдулажанов Абдурауф Дилмурат. Мастер спортын көрдүк.
Башталышы буюрса кийинкисинде ушул КМС корчкалар мастер спорта деген корчкага алмаштын, э? Молодцы. Куттуктайбыз. Урматтуу спортчулар, ушул наамды алганыңар менен чын көңүлдөн сиздерди куттуктайбыз. Жалпы эле Сузактын эли ушул ата-энелер дагы мындай спорт чеберлиги талапкерлер, андан сырткары спорт чеберлери, эл аралык спорт чеберлери дагы чыгып, бизди Кыргызстандын желегин, ушул кыргыздын туусун дүйнөнүн ар бир жеринде олимпиадалык оюндарда олимпиада чемпиондору чыгып, буюрса эң бийикти көтөргөн чемпион балдар чыгат деген ишенимдебиз. Туурабы достор? Ушул балдардын ичинде ушул менин дагы уулум бар экен. Андан сырткары мына бардык эле биздин өзүбүздүн балдар, Юнусту дагы, Абдурабовду дагы куттуктаймын. Мына уулум ушуларга кошулуп, Рамзидин дагы спорт чеберлиги талапкер болуп туруп, чоң рахмат сиздерге, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Арзубаган белегибизди тапшырып койсок. Эл аралык деңгээлдеги даражадагы Айбанын рефериси, тренерибиз Абдурашидов Бекзатты биз ата-энелер атынан чоң ыраазычылык, өзгөчө менин атымдан өзүмдүн белегимди тапшырып койсом. Таланттуу тренерибиз, биздин сүйүктүү тренерибиз Азимов Муттахидин дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, барыңарга чоң ыраазычылык. Мындан ары дагы ушундай чоң иш-чаралар улантып барсын. Дагы бир нерсе достор, ушул балдарды маштырууда ушундай деңгээлге жетиштирген балдарыбыздын тренерлери, устаздары Бекзат Абдурашидович менен Азим Муттахидиндарга дагы чоң өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудай кааласа көптөгөн жаштар тарбиялап, олимпиадалык жана дүйнөлүк чемпиондор чыгышына тилектешпиз. Дагы бир жолу достор көрүшкөнчө Урманов ТВга катталууну унутпаңыздар.